Мамиле куруу. Эгер мамиле куруу адамдардын арасында, өзгөчө жаштардын арасында маанилүү болсо, демек баарыбыз кантип туура мамиле курууну билишибиз керек. Мен бул жөнүндө кайталай берем. Бирок мамилесиз эрежелер каршы чыгууга алып келет. Жаштар эрежелерге баш ийбейт. Алар сүйүү жана жакын мамиле шартындагы эрежелерге жооп кайтарышат. Мен кийинки бир нече бөлүмдөрдө балаңыз канча жашта болбосун, мамилени кантип чыңдоого болору тууралуу силер менен бөлүшөм. Дагы бул принциптерди балалуу ата-энелер балдары менен гана эмес, бирок класс жетекчилер окуучулары менен, жана дагы бизнес ээлери жумушчулары менен, чакан топтордун окутуучулары, ыйык китепти изилдөөчүлөрдүн жетекчилери, пастор жыйыны менен, жаштар жетекчиси жаштар менен колдонушса болот. Бирок негизги ой бул: мамилесиз эрежелер каршылыктарды туудурат. Мен муну тактап айтып коеюн. Биринчиден, бала тарбиялоодо ийгиликке жетүү кепилдиги жок. Эмнеге дешиңер мүмкүн? Балдарыңарды Кудай жолунда тарбиялайсыңарбы? Же өзүңөрдү дүйнөдөгү эң кемчиликсиз ата-эне эсептейсиңерби? Айырмасы жок. Баарын туура жасаган күндө деле балдарыңар чоңойгондон кийин көзүңөргө тике карап, мен сени жек көрөм деп туруп басып кетперине, кызыңар боюнда болуп калбаарына, балдарыңар баңгизатка берилип кетперине кепилдик жок. Бала тарбиялоодо ийгиликке жетүү кепилдиги жок. Мисалы бул жакшы кабар айткандагыдай эле. Сен элдерге чыгып, муну анан тигини айтсаң эле элдин баары машаякка келип калчудай болосуң. Же эгер сен муну тигини жасасаң эле балдарың Кудай жолунда жүрүп калат деген да болбогон сөз. Балдарыңар дагы тандоого же тандабоого эрктүү. Бирок менин силерге айтарым, эгерде силер балдар менен мамиле түзсөңөр, балдардын силерге каршы чыкпаары толук ыктымал. Каршы чыкса деле эң негизги нерсе бул ортодогу мамиле. Балаңар силерге каршы чыгып үйдөн чыгып кетсе, аны кайра алып келүүчү нерсе бул ага үйрөткөн чындыктар эмес, бирок алар менен түзгөн мамилеңердин сапатынын бекемдигинде.